Жана алдыда да ошол мисалы бул иштечи адам өзү биздин адам табиятындагы жашообуз ушундай экен. Адам башынан өткүзмөйүн анча нерсени түшүнө бербейт экенбиз. Сезе бербейт экенбиз. Ошону сезиш үчүн адамга жараткан сездире тургандай сыноону берет экен. Ошол сыноо келгенде адам жакшы жакындан түшүнүп алат экен да. Ошон үчүн биздин атабыздын башына ошондой дартты берип жараткан. Аллах Таала кудуреттүүлүгү менен ушундай бир сыноону берип, атамды больницага чыгарып койгон, инсан болгон. Анан киши болбойт деп чыгарып койгон адам, аны тууган ургуз атамдын өзүнө айтпай, атам айтпаса деле өзү билип, даярданып, мен үйдүн эң кичүүсү болгондуктан үйгө келгенде атам больницага жатканда айлап жатчу да. Анан мени кучактап, аябай эркелетип, менин жаныман чыккысы келбей, ушунчу мен билчү эмесмин. Мен жөн элем баягы кетип атат, качан келесиз деген сыяктуу бир эме менен, күтүү менен эле дейм, балалык сезим. Көрсө биздин үйдө мындай ошол нерселер өткөндүгү, анан кийин мен эс тарткандан кийин дагы көп ойлодум да, анткени менин атама бир адамдын пайдасы тийгендей болуп, эгер ошол жакшы адамдын себеби болбогондо, балким биздин тагдырыбыздын бурулушу башка жакта болмок. Анан ошол адамдай болуп, мен дагы бирине экин адамдарга пайдам тийип, ата мээримден ажырабай, эне мээримден ажырабай, бир ошого бир салымымды салып калсам экен, кошумчамды кошуп калсам экен деген сезимдер ошондон пайда болгон да. Анан мына ошол жакшы адамдын себебинен мен атам, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, мына быйылкы күндө, азыркы күндө мына 73 жашта балдардын, неберелердин чөбөрөсүн көрүп бүгүн биздин бактыбызда, Кудайга шүгүр. Сон кылым жашасын. Буйруса. Анан айтып атасыз го, атам айткан, ушунчалык сабыр керек, сен сабыры жоксуң деп. Анан 7 жылда сабыр пайда болдубу? 7 жылда чынын айтсамчы, мындай эл менен иштешмек түгүл, бүгүнкү күндө коомчулукта мен ойлойм көп эле мындай ата болгон жандар жакшы билсе керек. Үйлөнө элек жаштар балким түшүнбөшү мүмкүн, бирок бир үй бүлөдөгү көйгөйгө, бир үй бүлөдөгү түйшүккө чыдаш өзү кыйын масала экен. Ал эми бир үй бүлөдөгү бир келинчектин сүйлөгөн көп сөздөрү, мисалы ар кандай, мисалы анын кылык жоруктары жана башка адамды канча ойго салса, коомчулукта бир канча кайрылуулар бар. Канча көз жаш бар. Кайрылышат, муңун айтат, таянарга эч кимиси жок, таянып сүйлөйт, түн жарымда чалышат телефон. Анан ошонун баарына сүйлөшүп жатып, анан сабырдуулукту бул жол алып келет экен. Эмне үчүн дегенде, мисалы өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан канчалаган мекендештер кайрылып атышат. Алардын акыбалын көрүп туруп, анан бизге кантип сабыр келбейт. Эгерде менин акыбалымды деле биздин местабызды алмаштырып туруп, менин акыбалым ушунун ордунда болсо, мен эмне кылат элем деген ой адамга келбей койбойт экен. Бул жол мындай кайрымдуулук иши болобу, же болбосо адамгерчилик адамды дагы да адамгерчиликке сүйрөйт экен. Анан ошон үчүн азыркыча дейм, Кудайга шүгүр эле мындай аябай укмуштуу болбосо дагы бирок өзүмө жеткиликтүү сабыр бар, Кудайга шүгүр.